Саламатсыңар, урматтуу жолдоштор. Бүгүн биз силермен кайрадан Кыргыз элинин Манас баатырлык эпосу жөнүндө көрсөтүүлөрүбүздү улантабыз. Силерге мурда айткандай, мен Сагынбай Орозбаевдин варианттын негизинде кара сөз түрүндөгү 5 томдуу Манас романын жазганмын. Мына бул китептер. Манас романын бүт баарын мен Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин алдындагы Билим берүү академиясынын текшерүүсүнөн өткөрүп, азыркы учурда бул китептердин баары орто мектептердин программасына Манас эпосун окууда кошумча окуу куралы катары сунушталган. Мындан тышкары мен мектеп окуучулары үчүн Манасты окуп, үйрөнүү жеңил болсун үчүн атайын мындай кылып 8 жана 11 класстын окуучулары үчүн атайын жумушчу дептерлерди түздүм. Бул дептерлер дагы азыркы учурда Билим берүү академиясы тарабынан мектеп программасына киргизилген. Биздин баатырлык эпосубуздун экинчи бөлүгү болгон, үчүлдүктүн экинчи бөлүгү болгон Семетей үстүнөн азыр иш жүрүп жатат. Мен Семетей эпосу боюнча биринчи том роман жазып бүтүп, азыр экинчи томдун үстүнө иштеп жатамын. Биздин эпосту башка тилдерге, башка элдерге которуп жайылтуу максатында мен романымды өзүм 5 томдукту Манасты орус тилине котордум. Жана 2 варианттын атайын интернет сайты ачып, epos-manas.com деп ошол сайтка сатыкка койдум. Кимде ким кааласа ошол жерден китептерди сатып алса болот. Мындан тышкары мен эпосту дагы жайылтуу максатында бир нече айдан бери ушундай видео көрсөтүүлөрдү чыгарып жатамын. Алар кыргыз жана орус тилдеринде чыгарылып жатат. Орус тилиндеги видео көрсөтүүлөр дүйнө жүзүнүн 112 тилиндеги субтитрлер менен коштолуп жатат. Бул деген эми биздин Манас эпосубузду жана анын негизинде жазылган романды дүйнө жүзүнүн кайсы жашоочусу болбосун өзүнүн эне тилинде же өзү жакшы түшүнгөн тилде тааныша алат дегенди билдирет. Ошондуктан мен силерден суранат элем, биздин видео тасмалар жөнүндө маалыматты өзүңөрдүн жакынкы жана алыскы чет мамлекеттерде жашап жаткан тууган уруктарыңарга, дос жарларыңарга, тааныш билиштериңерге айтып койсоңор, силер Манас эпосун жайылтканга өзүңөрдүн салымыңарды кошкон болот элеңер. Мына мен эпос жөнүндө кыскача айтайын деген ушул. Эми силердин уруксатыңар менен мен өзүмдүн романымды окууну улантсам. Бул жерде биз өткөн жолу 11 бапка келип Манастын күйөөлөп барганы жөнүндө окуй баштаган элек. Тынчтангыла, деди кам жанындагыларга. Силер жоо дегениңер кара кыргыздар турбайбы? Жакып чал жерине жетип куда болом деп малдарын айдатып келген окшойт. Кыргыздын 3 баатыры Атемирге салам беришип, амандаша учурашышты. Каным, деди Ажыбай, кудаңыз менен күйөө балаңыз Манас калааңызга келди. Сиз кыз балдарыңызды чыңдаңыз. Ал сөзүн айтып, оозун жыйганча 30 000 койду мааратып, аларды көчөмө-көчө чубатып, кыргыздар шаарга кирип келишти. Кой башчысы коңурат көргөн шаардыктардан сурай баштады. Каныңардын малчысы кайда? Ал малыңарды жайлап коюңарды алсын.
Bunu көрген елдің бары таң қалды. Мұндай аябай семиз, майлуу көспан қайдан келді деп тажиктердің бары бажылдай башташты. Бұл өте чоң байдың малы окшойт. Ушунча койду саткыдай анын кандай максаты бар? Бири-бирине карап, дүрбөлөң болушкан, ушундай семиз малдан сатып алууну көздөшкөн шаардыктар көчөгө сыйбай, койчулардан малдын ээси кайда экенин сурай башташты. Ошол учурда бакай баштаган кыргыздардын 5 аксакалы Атемирдин алдына келишип, мурда келген ажыбайларга кошулушту. Алар амандашып турганда 3000 жылкыны айдаган жылкычы башы Саламат 9 үйдү айдап уй башкарган делдеш калаага кирип, айгай салып акырышты. Жылкычы, бадачы кайда? Атемир қан, малыңды бағып күтіп ал. Шаарына батпай кеткен есепсіз малды көргенде Атемирдин аябай үрөйү учту. Мен қалыңға малды бекер кошуп турмун, арман кылдыккан. Кыргыздар шаарга мүйүздөрү каркайган, өздөрү аңкайган, килейген букалар айдап келишиптир. Челишип жаткан өңүчтөрдүн жанына корккондон шаардыктан бирөө да басып бара албай жатат. 60 000 шаардыктар келген малдын ызы-чуу, өкүрүк бакырыгынан башы маң болуп турганда, эл башчысы Эламан баш болгон кыргыздар шаарга 300 төөнү айдап киришти. Шаардыктардын башына анык кыямат түшүп, келген малды шаарга батыра албай, жаны кармап, байлай албай, аябай бара болушту. Анық балеге қалған Атемир Манасты тосып алганды унутуп, байкабастан аны кошко таштап салды. Ушунча малды айдап келген кыргыздар кырмызыдан чатырын кыдырата тигишип, үйүндө жүргөн немедей бири-бирине конокко кире башташты. Коштогу Манастын алдына шаардыктар кире албай, аябай сүртөштү. Ушундай ызы-чуу менен арадан бир түн өттү. Ага эч ким көңүл бурбай жатканына чууланган Манас жанына Ажыбай баатыр чакырды. Ажыбай, деди баатыр, Атемир адамдын кадырын билбеген, ан турган кандай жан? Сен азыр барып алардын абалын бил, Азем деген бейбагын аныктагын. Атам айткан алардын сонун аныктап көрүп кел. Жарайт каным. Кыз кайтарган сакчысына ак жамбыдан берген. Эмнеге? Ал биздин бара турган жолду тазаласын. Мен алардын мактоолу кызынын баркын көрөйүн. Анын эшигине кирип кандай экенин билейин. Эгерде ал жакшы, адептүү кыз болсо, жанын коёмун. Эгерде жайын билбеген, жаман, акылы кем жан болсо, кара боорун тилип, жаткан жеринде соёмун. Атасын шаарына аламандап кирип, элинин кыйындыгын билемин. Макул, баатыр деп Ажыбай атына минип, кыздын алдына жөнө турган болду. Бирок бир аз ойлонгон Манас аны токтотду. Ажыбай, сен кетпей тур, деди баатыр. Мен сени менен кошо барамын. Аккулага минип компойгон, ак күбө кийип зымпыйган Манас 10 жамбыны чөнтөгүнө салып, Ажыбайдын коштоосунда кечки 5-имде шаарга кирип келди. Эки баатыр ордого келгенде алдыларына корбашы аксакал Маматбек чыгып калды. Узун бойлуу, кең даалуу, беттерин бырыш баскан, аксакалы барпайган корбашы Манасты таанып, un çıkmazdan konukturdu Sani Rabiga'ga alıp jönödü. Kыздын eşigine жеткенде ага Ажыбай мындай өтүнүшкө кайрылды. Мен азыр орто үйдө калып, төркүйдөгү карындашыңа Манас чураны киргизейин. Аны ким кайтарат? Sani Rabiga'ны жети канижектер кайтарат, жооп берди Маматбек. Аларды кыз кекетип, Манасты киргизбегиле деп айтпасын. Эгер андай айткан болсо, Манастын ачуусу келет. Жолду ачуу үчүн сен жети канижекке барып, аларга акча бер, кеңеш берди Маматбек. Канун булукманы колдонго уруксат бересизби? Суроолу тиктеди Ажыбай.
Meyli Acıbay. Barsanğıldan barıp gel dep жооп берди Манас. Жети жамбыны көтөргөн ажыке канижектерге барса, алар канжарларын кармап, Манастын өтөр жолунда каршы терши уктап жатышыптыр. Алардын башчысы узун бойлуу, кара каштуу, ак жумал, Наркүлдү Acıbay акырын ойготуп, эки шаңшуул жамбыны колуна кармапты. Сен азыр Манаска Сани Рабиганы көрсөткүн, деди Баатыр. Анын ишин кайтарган эки калчага барып, жамбыны берип, ал жерден кетиргин. Буга макул болгон Наркүл Сани Рабиганын калча кыздарына барып, аларды ойготуп, жамбыны берип, башка жака жиберди. Сакчылардын кеткенин билген Acıbay Манасты чакырды. Баатыр, сенин жолуң ачылды. Кубанган Манас Сани Рабиганын бөлмөсүнө кирсе, кыз алтындаган тактада, 60 кабат бактада, бетине алтын парда тагып, уктап жатыптыр. Кыз болбосо кое кал деп сүйүнүп кетти ченен Манас. Сани Рабига чындап эле аябай сулуу турбайбы? Бойлору келишкен, аябай татынакай экен. Атам аябай жакшы кыз таптыр. Кудай буйрса, аны алсам, телегейим тегиз болуп, бактылуу боломун. Карачы, кыздын маралдай созулуп жатканын. Кыздын сулуулугуна суктанган Манас анын койнуна колун салганда, ширкенген Сани Рабига ойгонуп кетти. Кыз чырагынын пардасын алып жибергенде, үйдүн ичи жарык болуп, Манастын суктанган көздөрүн, айбаттуу өңүн көрдү. Бул ким? Деп көз чекчеген Сани Рабига Баатырга тигиле карады. Бир аз ойлонгондон кийин ал эмне болуп жаткандыгын дароо түшүндү. Мыйыгынан жылмайды кыз. Бул жигит жанагы мага куда болуп келген Жакыпбайдын баласы окшойт. Баатырдын айбаттуу түрүнө тигиле караган Сани Рабига божомол туура экендигине ого тереанды. Оба, ойлонду кыз. Дал ошол. Себеби мен жаткан жерге бир да киши даап кире албайт. Адамдар мага кирмек түгүл, сарайдын жанына келгенде коркушат. Бул эркин коркпостон сарайга кирип, бөлмөмө чейин жетип келиптир. Демек, ал сакчыларды коркуткан. Же болбосо пара берип сатып алган. Ошол себептен алар Манасты өткөрүп жиберишкен. İçinin оор күтүшүнгөн Сани Рабига Манас менен өзүн кандай алып жүргөнүн ойлонуп баштады. Мен эмне кылсам? Окуш олду кыз. Манаска аны тааныганымды билдирейинби? Же эч нерсени билбегенди ага сүрүм менен болуп ызырынайынбы? Бир аз ойлонгондон кийин Сани Рабига экинчи жолду тандап алган болду. Мен билбексем болуп Манастын сазайын берейин. Азыр бул жерден чыгып кет, кандай акмаксың деп аны уят карайын. Ошондо кыздыкка абийиримди сактайм. Экинчиден мындагы мүнөзүн сынап көрөмүн деп ойлонгон Сани Рабига Манаска сүрдүү карады. Бул жерге кайдан келип калдың? Сурады кыз. Атакемдин Аккөлгө алтын сарайына кантип келдиң? Эмне себептен сени жети канжек тускан жок? Sarayıma erkek kişi taptak kirmedi. Sen kantip mağa geldin. Bana sıra olanı cevap vermiştin. Sani Rabigan jaldıraptık degenden başkaga çaması gelmedi. Kızım buğa oğu ötelcini geldi. Ойлонбостон иш кылган кандай немесиң? Ачуулуу сурады ал. Алтын парда көшөгөмдүн боосун да чечип салыпсың. Уйкуда жаткан мага колуңду салдың. Sen emne urksas bul жерге киргенде өле албай жүргөн эмесиңби? Тезинен бул жерден жоголгун. Болбосо тил тартпай арам өлөсүң. Ачууланбагын, араңдан зорго жооп берди Баатыр. Мен атаңа мал, айры менен нар, алтын, күмүш, зар берип, сен алганы келген Манасмын. Эгерде азыр артык сөз сүйлөткөн болсоң, башыңарга акыр заманды саламын. Мындай ынтыкпаңыз, сүрдүү Кара Рабига. Сен колуңду сунбай,
Adegende maga üylön. Oşondan keyin men koluğa baramın. Hazır bolsa joğuma kungun. Gözümden jalın çıkıp maga aşılganda senin atı jönün kim? Jayыңды aytçı. Emne özlerini düşünmedin mi? Men Kırgızstan kelgen Manas Bahatırmın. Uşça yerlerde basıp, ündegen adamlardı bilip jatsam da bir kızdan baktım açılmadı. Oşanduktan seni alganı geldim. Eğer de TV'min de bana köşölsem, anda katası çok ölesin deyip Manas. Kartanıp bölünüp, kayratı taşıp söylendi. Buna hurmatlı joldaşlar, bizim vaktın sonuna jetti. Nesler menen koştaşamın. Kayradan yollaşkança salamatta kalgıla.